студент убагымда конференцияга көп катышчу элем. Ошолордун бирөөсүндө фобия деген теманы алып чыкканмын. Жана өтө кызыктуу тема болгон өзүм үчүн дагы. Анткени эмнеге кызыктуу десеңиз, ар бир адамдын коркунучу бар. Мен андай эмесмин деп айта албайсыз. Сиз дагы кайсы бир нерседен коркосуз. Ар дайым биз эмнедендир коркуп жашайбыз. Жана ошол корккон нерсебизден алыс болгон аракет кылабыз. Эмнеге? Ошол нерсе биздин ден соолугубузга жана өмүрүбүзгө кандайдыр бир коркунуч бар экенине ишенебиз. Эми ошол коркунуч биз үчүн чындыгында эле өтө коркунучтуубу же биздеги коркуу күчтүүбү? Ошол нерсени таразалап койсок, эгер чын эле биз үчүн кооптуу боло турган болсо, алыс болгон албетте жакшы. Бирок жөнсүз эле корко бере турган болсок, биздин ден соолугубузга, өмүрүбүзгө коркунучу жок эле нерселерден дагы корко бере турган болсок, ушул коркунучту жеңгени аракет кылган жакшы. Мисалы, мен самолетто учкандан коркчу элем. 2 жолу учкандан кийин коркпой калдым. Билесиздер, дүйнө жүзүндөгү эң коопсуз транспорт ушул. Жылына жол транспортунан миллиондогон адам каза таба турган болсо, жылдык көрсөткүч боюнча самолеттон каза болгондор саны 1000ге дагы жетпейт экен. Ошентип мен самолетто учкандан коркпой калдым. Жана бийикте жүргөндөн коркчу элем. Курулушта иштедим. 10 этаждан бийик жерде жерди карап иштешке туура келет. Кырга чейин, ошол үйдүн кырына чейин басып барышка туура келет көп учурда. Жана ал жерде жүрүп көнүп кеттим бул нерсеге дагы. Мен үчүн коркунучтуу болбой калды. Айтайын дегеним, сиз үчүн коркунучтуу болгон нерсени жеңгиңиз келсе, анализдеп көрүң биринчи. Чын эле сиз үчүн коркунучтуубу ушул нерсе? Жок, сиз үчүн чын эле ушул нерсе кандайдыр зыян алып келиши мүмкүнбү? Эгер чын болсо, алыс болгон жакшы. Ал эми жөнсүз эле коркуп аткан нерсеңиз болсо, анализдеп көрүңүз жана аны жеңгени аракет кылыңыз. Кантип жеңесиз? Менин мисалымдай эле корккон нерсеңизге барыңыз. Корккон нерсеңизди кылыңыз. Адамдар менен сүйлөшүү сиз үчүн коркунучтуу болсо, тааныбаган адамдарыңыз менен сүйлөшүп көрүңүз. Эң жөнөкөй. Барасыз, кандайдыр бир теманы баштап коесуз дагы, сүйлөшүп кетсеңиз болот. Камерадан коркушуңуз мүмкүн. Мисалы, тойлордо калуу тилек айтыш керек болуп калат досуңузга, курбуңузга. Ушул учурда ичиңизден бар болгон сөздү айта ала турган, башкалар айтканды кайталабай айта ала турган сөздөрүңүз бар болсо, ошолорду айтып коюудан тартынбаңыз. Ошондо бул коркунучту жеңесиз. Ошол сөздү алдын ала бир 5 мүнөт даярдап алыш керек, ичиңизден даярдап алып, 5-6 сүйлөм даярдап алып, чыгып сүйлөп койсоңуз, коркунуч өзүнөн өзү эле таркап кетет. Эмнеге бул сөздөрдү айтып жатам? Биз коомдо ордубузду бекемдешибиз үчүн. Анткени көп нерседе биз аксап калабыз. Көп пайдалуу нерселерден кур калышыбыз мүмкүн. Адамдар менен мамиле кылууда, иште өркүндөп өсүүдө тартынчактык кылып, ушундай коркунуч болуп, өзүбүздү тартышыбыз мүмкүн. Ушул нерселерден арылсак деген бир жакшы бир ой тилейт. Ушул теманы алып чыгып айтып атам. Коркунучту жеңип өтүңүз. Барыңыз. Бир жолу эле ошол коркунуч менен туш болгондон кийин ошол нерсени жеңип коесуз. Баргандан кийин өзүңүздү ошол нерсеге таштап, сууда сүзүүдөн коркушуңуз мүмкүн. Бассейнге барып, биринчи жаш балдар түшө турган жагына түшүңүз. Жана бир аз жылып, чоңдор жакка түшчү жагына дагы түшөсүз. Ошентип аны дагы жеңесиз. Ошол негизинен айткым келгени. Фобия бул
чындап зыян келтире турган нерсе болсо алыс болгон жакшы. Ал эми зыян келтире турган нерсе болбосо аны жеңип алганыңыз жакшыраак сиз үчүн.